Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы, амансыздарбы? Мен сиздерге бул чыгарылышта Баткен району Карабак айылынан сатыла турган жер участогу, өрүк багы менен сатыла турган жер участогу боюнча маалымат берем. Сиздерге так даректи түшүндүрүп кетсем, мен турган жер Баткен району Карабак айылынын кире бериши деп айтсам болот. Баткенден болжолдуу 6-7 километр жол жүрүп келесиздер. Карабак айылы деген жазуудан 100 метр өтөсүлөн түз келип туруп, дал ушул суудун боюнан, ношу сергөп турган каналдын жанынан күн батышты көздөй түз эле 200 метр жол жүрүп келесиздер. Сатыла турган жер участогу дал ушул жерде. Ал эми мындан ары түз сиздер ылдый карай кетсеңиздер, Карабак айылын көздөй кирип кетесиздер. Мен сизге айткан жолдон 200 метр жол жүрүп, күн батыш тарапты көздөй кирдим дагы сатыла турган жер участокко келдим туугандар. Ушул сиздер көп турган бак тарактуу салкын жер сатыкка коюлду. Жердин ээси менин жанымда. Сиздерди кызыктырган суроолорго жоопту алып берем. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Ва алейкум ассалам. Işlerimiz жакшыбы? Денсаулык жакшыбы? Жакшы. Так, жерди сатыкка койдуңуз. Бул жер өзүнчө бир курорт го, Курорт. бактарак көп. Кенен. Бактарак көп. Эми урматтуу көрүүчүлөр, бирден тааныштырайлы, кандай дарактар бар, кандай мөмө жемиштер бар. Так, Жусуп ака айтсаңыз эми, бул жерде жалпы канча бактарактарыңыз бар эми? Канча түрү бактарак бар? Өтө примерно бир 100 түп өрүк бар. 100 түп өрүк бар. Где-то азыр 50 түбү бар экен, 50 түбү кургап калыптыр. 50 түбү мөмө берет, 50 түбү бир аз кургап калган, Мен өзүм шаарда жашаганга караганда, бул жерде караганга эч ким жок болуп атат. Шаарда туруп караганга эч ким жок, Могу мисалы үчүн могу өрүктөр түшүн берет, Жусуп ака? Түшүн берет. Булар абрикоспу? Абрикос. Караңыздар. Негизи Баткен туугандар өрүк зат мекени. Өрүктү көп кылышкан, ширин даамдуу өрүктү дал ушундай жерден табасыздар. Алма түп бар где-то 5-6 түп алма түп. 5-6 түп алма дагы бар, мөмөгө кирген. Кокон гилас бар, 3 түп. Кийин алча бар, 4-5 түп. Кокон гилас бар, алча бар. 4-5 түп алча. Алганы терек. 4 түп кокон гилас. 40 түпдөй терек бар, 40 түп терек бар. Андан 100 түпкө жакын өрүк бар. Мына караңыздар туугандар. Ушундай жакшы жер дыйкан чарбак кылганга, бак кылганга, мал бакканга аябай жакшы жер. Мүмкүн болсо ушу дача кылып койгонго дагы жакшы жер да. Эгер кимге насип кылган болсо сатып алсаңыздар, жер аябай кенен. Анан бул жерде туугандар, могул жерде атайын үй бар экен. Времянка, убактылуу салынган үй. Ушул жерде дыйкан чарбак кылганда, бакты караганда ушул жерде салып, үй бүлө менен жашаганга ыңгайлуу 3 комната времянка үйдү дагы салып коюптур. 3 комната времянка, бактылуу. Электр ток бар, Токту тартып келсе болот. Токту тартып келсе болот. Бирок азырынча бар, берге сосед тартып келиптир. Ошол карап турат. Атайын шот ачып туруп, лицевой шот жандай электр шотчу коюп туруп, токтотуп алса дагы болот, негизи. Документ кылып берет. Документ кылса болот. Так, эми Жусуп ака айтсаңыз, жердин жалпы аянты канча? Документ боюнча 80 соток. Документ боюнча 80 соток. 80ден бир аз ашыраак. 80ден бир аз ашыраак. Но теректер, азыр бул жагын бир көрсөтүңөр эле. Жүрүңүз. Нолар караңыздар, гиластар бар, кокон гиластар. Сиздерге айткан гилас ушул. Түшүмгө кирген азыр теректерин да бир көрөйлү. Ким алса дагы бир үйгө кенен жете турган теректи ушул жерден алсаңыздар болот. Теректер дагы бир аз жарамдуу эле болуп калыптыр, чоңоюп калыптыр. Бул теректер качан тиккенсиз, Жусуп ака? Мен бул жерди сатып алганымда бар экен. Сиз сатып алгансыз өмүрдө? Сатып алгам. Сатып алып, ошо дыйкан чарбак болду. Нол көрүп турган теректер сизге карайт? Аксакалга карайт тиги. Аксакалга карайт. Сиздин теректер нолорбу? Бул кийин лотоктун жанындагы. Ылдый жакта. Ошондо границасы, урматтуу көрүүчүлөр, көрүп турган лотоктон баштап бери келесиздер. Түз келгенде бул тарап ушул теректерге чейин граница.
Наркы тереке чейин граница. Наркы тереке чейин граница экен, караңыздар. Бул жагы болсо жана үйдөн болот тагын. Бул тарабы бул жагыдан тосулган бул жагы. Бул жагы тосулган, а? Ушул кайсы жерге чейин болуп калды граница? Азыр мына жакта машина ход бар, ошо машина менен кирсе. Главный ход кирүүчү жол бул жактан, а? Машина менен киргенге бул жакта ход бар экен. Мына. Жалпы аянты 80 сотук, урматтуу көрүүчүлөр. 80 ашык. Документ боюнча 80 сотук, негизи 80 ашыгыраак чыгып калат дейт эси. Границасы мына жерден экен, а? Мына теректерден, а? Мына ушул теректерден бул жагы границасы. Бул жагы мына. Бул терек кошунаныкы. Тереке чейинки жер сиздики. Ушундай. Жер машина кирет. Ошондо жериңиз өтө жакшыраак экен, чоң тамга места бул жер. Так, суга суу кандай? Айтсаңыз эми. Суга суу бар. Бар негизи. Көйдөй бар. Бирок чечсе болот да. Бир аз көйдөй бар. Атырак. Кудук чыгарып койсо болот. Болбосо латоктон электрический насос менен тартса болот. Ошол арык бир аз под вопрос болуп атат да, суу келе турган. Арык мына жерге чоң там салса болот. Чоң там салганга дагы ыңгайлуу. Чоң там салабыз деген ой болчу. Эми бир аз мен ойлойм да, Жусак, эгер ала тургандан могул жерди жакшынакай кылып тегизеп туруп, грейдер алып келип туруп. Тегизеп туруп, жакшынакай бир чоң үй салса да болот, а? Чоң үй салып, кургаган бактарды кесип, отун кылып. Башка да бак тегип, ордуна. Не только өрүктөй эле бир кокон гилас, алма, алча, бардыгын эксе болот. Жакшы. Но теректер бүт бардыгы ушул үйдүн эсиге карайт туганы, караңыздар. Эми айтсаңыз, документтер кандай? Кызыл китеп? Кызыл китеп бар, 80 сотукка. Кызыл китеп бар. Полный документ. Ким алса, сразу переоформление кылып берет. Документтен эч вопрос жок, бардыгы жайында. Документтен эч кандай маселе жок, а? Ооба. Жакшы. Үйдүн аркасы. Үйдүн арты. Так, Жусак эми айтсаңыз, баасыны эми айтыңыз. Биздин көрүүчүлөргө эң кызыктуу жери ушул да. Бирок жериңиз жакшы, магадан аябай жакты, мына бактарактар көп, дача кылып, эс ала турган жер экен да. Негизи Карабак өзү ысык жер. Ушундай бак керек жаздын күнүнчү. Кандай дейсиз? Баасын айтыңызчы. Срочныйга 800 миң деп атам. 800 миң сом. Дан келсек болот, варианттары бар. 800 миң сом сурап жатасыз, бир аз түшүү болот эми, наличка акча болсо. Да, болот. Сүйлөшөбүз, а? Сүйлөшөбүз. Үйдүн аркасы. Варианттары кандай эми Жусак? Автоунаа, квартира болсо? Айырмасы жок, сүйлөшөбүз. Карап көрөбүз. Карап көрөбүз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрдүңүздөр, аябай жакшы жер экен. Карабакта бул жактын жолу силерге айтып кетейин, асфальт болуп жакында бүткөн калды. Асфальты башталды, Баткен-Карабак жолу. Теп-тегиз жол менен келесиз, ушул жерде сатып алып туруп, дача кылсаңыз жыргап жашай бересиз. Баасыны 800 миң сом сурап жатат. Вариант жолдору дагы бар экен. Чалыңыздар, сүйлөшүп көрүңүздөр. Эгер наличка акча болсо, бир аз кеми дагы болот, түшүп беребиз дейт. Экранда телефон аркылуу байланышыңыздар, көрүңүздөр. Документтери бүт баары жайында. Рахмат. Жусак, ийгилик болсун. Ушул жериңиз жакшынакай, жакшы инсанга насип кылсын. Рахмат. Бизге уруксат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен жыйынтыктайм. Тез арада сүйлөшүп көрүңүздөр, колдон чыгарбаңыздар. Жер сиздерге насип кылсын. Көрүшкөнчө.